Салам комуз сүйүүчүлөр, баарыңыздарды комузду кантип тандаш керек? Эң биринчи комуз аларда моюна көңүл буруңуздар да. Өрүк комузду эле алып алыштын кереги жок. Биринчи комуздун моюнун карайсыздар. Моюну түз болсо, жана комуздун тепкеси аябай бийик болбош керек, жана жабыс болбош керек. Комуздун кылы менен моюну тийбеш керек. Тийип турса, тыс деп үндөр чыкпайт, комуз жакшы ойнолбойт. Мага эмес моюну кыйшак болсо, мага эмес тим эле алтын жалатылган болсо дагы сиздин комуз ойногонго мүмкүнчүлүгүңүзгө тоскоолдук жаратат. Жана комузду колдо ойнотуп атканда, мисалы 6 жаштагы балаңыз болобу, 10 жаштагы бала болобу, анын колу менен комуздун моюнун карматып көрүш керек, монтип жетиш керек да. Кээ бир комуздар бар ушунчалык чоң, кичинекей кызыңыз кичинекей 6 жашта, 1-класс, 5-класс, колдору кыска болот да. Аны монткене жетпесе, ойнолбаса, тырышса, ал эртеси күнү бир канча убакытка комузга баргандан кийин мен комузга барбайм, мындан кийин комузду таштайм деп таштап салган себеби комузду сиз туура эмес тандап берген болосуз да. Ал үчүн комуздун моюнун карап баардык мен айткан нерселерди көңүл буруп алып берсеңиздер, анда балаңыз мыкты комузчу болот деп ишенем. Жана комуздун кулактарына да көңүл буруш керек. Комуздун кулактарына кулактары кээ бир азыр көрүп атам базарда, кайсы базар экенин айтпай эле коеюн. Комуздун кулактары бул башына жетпейт да. Комузду бурасаң деле күбө келбей буралып кете берет. Бул жака жетип, комузду баягы күйлөгөндөн бекитет да, басканда бекип калат да. Ошон үчүн могул жер узун да болуш керек, ошого көңүл буруш керек да, мына узун болуп чыгып туруш керек да. Ошол нерселерге көңүл бурсаңыздар эле мыкты комуз алган болосуздар. Обязательно тим эле өрүк комуз укмуш болот деген эмес. Кеп бул туура тандоодон туура тандасаңыздар. Анан туура эмес тандап эле өрүк болсо, анда баягы ойнолуп аткан деп атса, комузду мыкты ойногон кезде дагы тызылдап атса көркүнө келбей калат да. Анан ар бир ойноп көргөндө ар бир үн тунук чыгыш керек. Бир үн ойноп атканда тыс деп чыга берсе, тыс деп чыга берген себеби моюну кыйшак болсочу үн чыкпайт да, тысылдап бир каякта бир звуктар чыга берет. Ошол нерселерге көңүл бурсаңыздар эле мыкты комуз алган болосуздар. Жана жаш өзгөчөлүгүнө жараша колун карматып көрүп алыңыздар. Анан ойноп бүткөндөн кийин кургак чүпүрөк менен сүртүп, кутучасына салып, аябай ысык эмес, нымдуу жер эмес жака сактаңыздар. Анан комуз ойнордо сөзсүз түрдө колуңуздарды жакшылап таза жууп, анан комузду алып комуз ойнойсуздар. Ушул нерселерге көңүл буруп комуз сатып алыңыздар.